Биринчи отурумдун протоколуна ылайык комиссиянын чечими менен мен депутат Эмелиев комиссиянын төрагасы болуп, депутат Мамытов Талант Турмамбаевич төраганын орун басары болуп, депутат Строкова Евгений Григорьевна жоопту катчы болуп дайындалган. Азыр кворум бар. 12 комиссиянын мүчөсүнөн 9-у катышып атат. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биздин бүгүнкү отурум боюнча кандай сунуш кетсе болот, иштей баштай берсек болот. Эки депутатыбыз кечигип беребиз деди. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө биз бүгүн негизги 3 нормативдик укуктук акт негизинде иштейбиз. Биринчи бул Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам. Экинчи жогорку кеңештин регламенти. Үчүнчү атайын комиссия жөнүндө жобо. Ошого ылайык Кыргыз Республикасынын 19-жылдын 15-майында кабыл алынган мыйзамынын 12-беренесинде мындай деп жазылган. Анда Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусун алуу жөнүндөгү жагдай мындайча баяндалат. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылгандан кийин гана жазык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилинде Кыргыз Республикасынын экс-президентинин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун корутуусу менен бышыкталган, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан коюлган өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы жөнүндөгү айыптоонун негизинде гана Кыргыз Республикасынын статусунун макамынан ажыратылат. Демек, бүгүн процедура боюнча биринчи демилгелүү топтун кат жогорку кеңешке келип түшкөн. Анын негизинде тийиштүү комитеттин 13-июндагы чечими чыккан. Комитет төрагасы Керезбековдун колу турат. Анын негизинде жогорку кеңеш комиссия түзгөн. Ана комиссиянын биринчи протоколун мен окуп бердим. Бүгүн экинчи отуруму. Эми ошол демилгелүү топтун жогорку кеңешке кайрылган катынын текстин окуп бериш үчүн мен Мамытов Талант Турмамбаевичтен бул негизги документ. Ошол каттын негизинде коюлган шектүү негиздер барбы жокпу, биз ошого жооп беришибиз керек. Талант Турмамбаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу жеңилдашчылары жана массалык маалыматтар жаткан өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 40тан ашык депутаттарынын экс-президенттин Алмаз Шаршенович Атамбаевдин айыгуусу менен бирге экс-президенттин статусун ажыратуу жөнүндө демилгесин берип коеюн. Рұқсат берсеңиздер. Аталган демилге расмий тилде жазылып туруп, ошондуктан расмий тилде окуууга рұқсат этиңиздер. Төрага жогорку кеңеши Кыргызской Республики Дастан Аспековичу Жумабекову. Уважаемый Дастан Аспекович, в соответствии с требованием статьи 69 Конституции Кыргызской Республики, статьи 12 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики, а также требованиями Закона Кыргызской Республики о регламенте жогорку кеңеши Кыргызской Республики, настоящим мы, незаподписавшиеся депутаты жогорку кеңеши Кыргызской Республики, инициируем вопрос о выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмаза Шаршеновича для лишения его статуса экс-президента Кыргызской Республики. Инициируя данный вопрос, считаем, что в период исполнения им полномочий президента Кыргызской Республики и в другой период Атамбаевым были совершены ниже приведенные особо тяжкие преступления. Первое. Еще будучи в должности премьер-министра Кыргызской Республики, пользуясь своим служебным положением, вручив огнестрельное оружие 123 гражданам Российской Федерации. Оружие могут быть вручены за большой вклад в развитие Кыргызской Республики. Однако 99% из числа этих людей не были в Кыргызской Республике. Более того, среди них числятся представители организованных преступных групп. Второе. Земельный участок, на котором расположен дом Атамбаева Алмаза Шаршеновича в селе Койташ,
был получен им без соблюдения установленных законодательством Кыргызской Республики сроков и условий. Третье. Под непосредственным контролем, координацией и по поручению Атамбаева Алмаз Шаршеновича было организовано незаконное освобождение Батукаева. Полагаем, что это дело обошлось не без коррупции и получения незаконного вознаграждения. Четвертое. 1 августа 2011 года постановлением правительства Кыргызской Республики за номером 438 земельные участки Батикского Алюкмету Аламединского района Чуйской области общей площадью 35,65 гектаров были переведены из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов под строительство коттеджного городка. При трансформации вышеуказанных земельных участков были допущены нарушения требований нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, которые в том числе устанавливали мораторий на перевод категории земельных участков. В настоящее время в Бишкекском межрайонном суде рассматривается иск Генеральной прокуратуры об отмене постановления правительства Кыргызской Республики 438 от 1 августа 2011 года. Таким образом, будучи премьер-министром Кыргызской Республики, Атамбаев Алмаз Шаршенович незаконно трансформировал вышеуказанные земельные участки общей площадью 35,65 гектаров. Пятое. При содействии отдельных служащих, должностных лиц ОАО ТНК «Дастан» и должностных лиц государственных органов Атамбаев Алмаз Шаршенович незаконно завладел и пользуется земельным участком в селе Койташ Аламединского района, где в настоящее время построен его дом. Шестое. При изучении единых налоговых деклараций Алмаза Атамбаева за 2010-2018 годы установлено, что в декларации Алмаза Атамбаева за 2017 год отражен доход от Эс-Пархати в размере 54 миллионов сомов. То есть в 2017 году Эс-Пархати приобрел у Алмаза Атамбаева ОСО НПФ форум. Одновременно с этим Эс-Пархати является учредителем ОСО инвестиционная компания «Хуасинь» с 16 января 2016 года. С 8 декабря 2015 года Токтосуном Тюменбаевым оплачено денежные средства в размере 247 сомов на расчетный счет Министерства юстиции Кыргызской Республики за перерегистрацию ОСО инвестиционная компания «Хуасинь». 1 миллион 588 тысяч сомов в качестве бонуса по лицензии на право разработки сурьмы в Чаткальском районе Джалабадской области, выданной ОСО «Хуасинь». То есть данный факт доказывает, что Эс-Пархати и Тюменбаев аффилированные лица. Сам же Тюменбаев является руководителем ОСО «Терексай Джаштары», владеющий лицензией на право разработки сурьмы на месторождении Касан Чаткальского района Джалабадской области. Учредителями ОСО «Терексай Джаштары» является ОСО «Синьцзянская международная торговая компания «Бизнес Нур», ОСО АК «Петролиум» и Эльмуратова Чолпон Абдиназаровна. Со стороны ОСО «Терексай Джаштары» с 2014 года по настоящее время произведено налоговых иных выплат на сумму около 276 миллионов сомов. АК «Петролиум» и Курбанов Хасым, учредители ОСО АК «Инвест» в 2018 году изъявили желание приобретения 100% акций ЗАО «Альфа Телеком» и являлись одной из основных сторон по соглашению «Умный город». Имеется основание полагать, что ОСО АК «Инвест», ОСО «Терексай Джаштары» и ОСО инвестиционная компания «Хуасинь» являются аффилированными компаниями Алмаза Атамбаева. Седьмое. В результате противоправных действий должностных лиц, занимающих ответственные положения, а также должностных лиц,
Искульской районной государственной администрации и Чоң Сарвой Аил Өкмөтү земельный участок площадью 4,61 гектаров в селе Чоң Сарвой в нарушении установленных земельным законодательством порядка незаконно предоставлен ОСО Фрунзе Резорт для целей, не связанных с государственными или общественными нуждами, которые в последующем был разделен на две самостоятельные единицы недвижимости, право на один из которых 2,63 гектара на сегодняшний день зарегистрирован за Атамбаевым Алмаз Шашеновичем. Право на другой земельный участок 1,98 гектара закреплены за ОСО Фрунзе Резорт. 8. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной части 1 статьи 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики по фактам коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта модернизации ТЭЦ города Бишкек в отношении должностных лиц Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики, Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства юстиции Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции» и других лиц, которыми были совершены умышленные действия, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере. Причастность к данному преступлению экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмаза Шашеновича проекту модернизации ТЭЦ города Бишкек подтверждается политическим заявлением самого экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева о том, что все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ города Бишкек за счет связанного кредита Китайской Народной Республики, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, принимались лично им, как главой государства и правительством страны. После всестороннего обсуждений с руководством соответствующих государственных органов, ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике. В результате государственным интересам причинен ущерб в особо крупном размере. 9. 1 декабря 2016 года Аида Салянова на своей странице в социальных сетях заявила о причастности президента Алмаза Атамбаева к незаконным поставкам угля на ТЭЦ города Бишкек и аффилированностью с Рассвет компанией и Прогресс компаниями. Как она сама указывает, в сентябре 2014 года ко мне дошла информация о том, что интересы компании «Прогресс», компании, у которой в последние годы закупался уголь, методом из одного источника лоббирует сам Атамбаев. В это время на рынке Кыргызстана появилась еще одна компания «Жезказган Энергосбыт», у которых, как они утверждали, уголь был соответствующего качества и намного дешевле, чем у прогресс-компании. Разница между этими поставками составила миллионы долларов. Однако в сентябре 2014 года на играх кочевников Атамбаев пообещал владельцу прогресс-компании, которого в народе назвать графом, беспрепятственную поставку. По крайней мере, именно об этом, угрожая руководству электрических станций, открыто говорил Артыкбаев и о том, что вопрос находится на контроле у самого президента. По факту незаконного вмешательства в вопросы поставки угля на ТЭЦ Бишкека я готова была уже начать проверку в отношении Артыкбаева, как вдруг президент неожиданно уволил его. Я это оценила как наказание за неумение держать язык за зубами, написала она в своей странице в Фейсбуке. В данном случае усматриваются коррупционные связи Алмаза Атамбаева в компаниях «Прогресс» компании и «Рассвет» компании, интересы которых он лоббировал. Будучи президентом Кыргызской Республики,
сконцентрировал и узурпировал свою власть в Кыргызской Республике в своих руках. В нарушение требований пункта 3 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики, будучи президентом Кыргызской Республики, Атамбаев Алмаз Шаршенович продолжал свою активную деятельность, связанную с деятельностью политических партий СДПК. Руководители и лица, занимавшие высшие руководящие должности в органах государственной власти, в аппарате президента Кыргызской Республики были близкими людьми Атамбаева Алмаз Шаршеновича, членами партии СДПК и ее политсовета. Используя в интересах всей ветви власти, Атамбаев Алмаз Шаршенович создал организованную преступную группу, подверг гонениям и репрессиям вышеуказанных против его режима депутатов Джоғарғы Кеңеші Кыргызской Республики, судей, общественных деятелей, а также журналистов и представителей средств массовой информации. Напрямую незаконно вмешивался в деятельность других органов власти, результатом чего стали организованные им коррупционные действия при реконструкции исторического музея города Бишкек, строительстве ЛЭП Датха-Кемин, альтернативной дороги север-юг, при продвижении проекта Верхненарынского ГЭС, а также другие особо тяжкие преступления. Вышеуказанные факты в отношении экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмаз Шаршеновича являются особо тяжкими преступлениями против интересов государства и народа, за которое предусмотрена уголовная ответственность. На основании изложенного просим вас в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики обеспечить соблюдение процедур по продвижению вопроса о выдвижении обвинений против экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмаз Шаршеновича, в том числе поручить ответственному комитету Жоғарғы Кеңеші Кыргызской Республики подготовить проект постановления о создании временной специальной комиссии для дачи соответствующего заключения. Рахмат, Тамат Атаевич. Урматтуу комиссия мүшелери, катышкандар, бир өзгөчө жагдайга көңүлүңүздөрдү буруп берет. Мындай окуя мурунку Союздук Республикадан биринчи жолу Кыргызстанда өтүп атат. Бизди көпчүлүк өлкөлөр сынап карап турат. Ошондуктан баяндамачылар, комиссия мүшелери биз ушул тарыхый, саясий жана укуктук жоопкерчиликти сезе билсек, сүйлөгөн сөздөрүбүздө фактыга жана мыйзамга гана таянсак, кайсы бир адамдын инсандык касиетине шек келтирген сөздөрдөн алыс болсок, азыркы докладта айтылган факттар канчалык шеги негиздүү эмес, жооп бериш үчүн биз тийиштүү укуктук органдардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Ал биздин бүгүнкү отурумдун экинчи бөлүгүндө кайрылабыз. Азыр биринчи бөлүмүндө катта орусча айтылды. Ошо каттын кыргызчасынын, урматтуу комиссия мүчөлөрү, 6 бетин карасаңыздар, мындай текст бар. Бийликтин баардык бутактарын өз кызыкчылыктарына пайдалануу менен Алмаз Шаршенович Атамбаев уюшкан кылмыш топторун түзүп, Кыргыз Республикасынын Жоғарғы Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттерди жана массалык маалымат өкүлдөрүн өз режимине каршы чыккан адамдар катары куугун токтоого душарылган. Ушундай күнөө коюлуп атат. Ушул канчалык негизде анык экенин текшерүү үчүн биз бүгүн ошого жооп алыш үчүн тийиштүү адамдарды чакырдык. Мен баяндамачылардын фамилиясын айтсам анан ирети менен, алар борбордук трибунадан окуса, биз комиссия макулдашкандай баяндама өтө көп экен, 6-7 киши. 5-7 мүнөттөн ашпасаңыздар, ушул негизги баяндаманы алыс кетпесеңиздер, мыйзамга жана фактыга таянып сөз сүйлөсөңүздөр. Баяндамачылар: биринчи Сарыгул Дастан Исламович, экинчи Калматов Тогонбек Зекерович, үчүнчү Талгарбеков Бекболот, төртүнчү Асанов Бектур, бешинчи Кадыров Кубанычбек, 6-чы Гусев Александр Викторович, 7-чи Нарынаев, 8-чи Аргынбаев Сапар. Зуфия Марат келген жок окшойт. Нарынаев суранып атат, урматтуу аксакалдар, 5-7 мүнөт мен азыр баяндамамды жазсам дейт, себеби саат 4-тө өзүнүн профессиясына байланыштуу иш жасап атат. Аксакалдар уруксат берсе, Нарынаевди биринчи өткөзө берсек, себеби массалык маалымат каражаттарына көп кысым болгон жакшы билесиздер. Ошонун баарынын атынан биз Нарынаевге сөз берсек, каршылык болбойт, Асасович. Урматтуу комиссия мүчөлөрү макулсуздарбы анда? Анда биринчи сөздү Нарынаевге берсек, борбордук трибунага келсеңиз. Тот же пункт, но их надо просто объединить. В разной редакции написано, как два разных обвинения. Вот второй пункт и 5-й пункт говорится об одном и том же.
Спасибо. Я думаю, принимается, там никаких разногласий нет. Söz sizde. 5-7 минутта. Егер де маалымат каражаттан дагы бирөө сүйлөсө, мен только өзүм Баяндамага 5-7 минут. Ошого макулдук берип койсоңуздар, болот. 5 минутка чейин, кээ бирөөнүн күнү мүмкүн 7 минутка чейин. Ошо сатпай болуп койсоңуздар. Баштайбыз. егер де маалымат каражаттан дагы бирөө сүйлөсө, мен өзүбүздүн заноза жөнүндө гана айтайын. Эгер де сүйлөбөй турган болсо, анда жалпы балким мен үч эле мисалга токтолоюн. Анда мисал үчүн Вечерний Бишкек 14-15 жылы рейдерлик басып алууга дуушар болгон. Ошол эле маалда Дайырбек Орунбеков 2 миллион сомго соттолгон. Андан кийин мына занозага каршы, биздин сайтка каршы 10 иши ачылган. 5-өө жанагы баш прокурор берип сотко Атамбаевдин намысын коргоо боюнча, а 5-өө болсо биздин жанагы белгибизди заноза деген товарный знак деп коет эмес, болчу ошону тартып алуу боюнча дагы бир иш болгон. Андан тышкары Конституциялык палатага биз арыз бергенбиз, силер бизди баланча мыйзам боюнча соттоп атасыңар деп. Конституциялык палата аны карабай койгон. Жана биз акырында ошол өзүбүздүн арызыбызды алып алалы деп аракеттенгенбиз. Аны дагы бизге бербей жатып, араны биз кайра тартып алганбыз. Анткени эгерде Конституциялык палата ошондой чечим чыгарып койсо, баары мыйзамдуу деп койсо, биз эч бир сотто кийин каршылык көрсөтө албай калмакпыз. Ошон үчүн соттор болду. Соттор Вечерний Бишкек ичине мен 1 минут токтолуп кетейин кыскача. 14-жылы сентябрда сотко берип, 2000-жылы ошого чейин 14 жыл мурда өз үлүшүн, 50% үлүшүн сатып жиберген Александр Рябушкинге кайра ошол 50% үлүштү кайтарып берүү жөнүндө чечим чыккан. 1-Май райондук сотунда Эмиль Аксамаев деген сот чечим чыгарган. Мындай чарбалык иштердин жанагы срок давности деп коет эмес, орусча мөөнөтү 3 жыл экен. Же мен балким ката кетирип атсам, ашып кетсе 5 жыл. А бул 14 жыл өткөндөн кийин ошондой чечим чыгарылып атат. Анан 50% берип салып атат. Кийин ошол 50% бергенине аз келгенсип, мына 14 жылдагы менин көрбөй калган пайдамды кайра кайтарып бергиле деп арыз берип атат Рябушкин. 50% алганына алымсынбай, аны да кайтарып берип атышат. Анын баары бир 400 бир нече миллион сом болгон, ошол 10 жылдын ичинде упущенная выгода дегени. Анысы аз келгенсип, кийин мына 1 жылга жакын уланды соттор. 15-жылдын жай айларында жанагы 400 бир нече миллион сомду кайтарбастан эле колунда болгон нерсенин баарын өткөрүп берсин деген чечим чыгарган соттор. Мындай чечимдердин баары башынан аягына чейин биринчи соттон тартып, акыркы сотко чейин баары жасалма болгон. Кээ бир сотторго Александр Кимди чакырыш керек болчу да, тиги Вечерний Бишкектин башчысы, ошол басма үйдүн башчысы. Ошону сотко чакырыш керек деген повестканы Рябушкиндин колуна берип атышат соттор. Каршылаш адамга, соттошуп аткан адамдын колуна берип атат. Силер берип койгула деп. Анан өздөрүнүн журналына жазып коет, повестка мыйзамдуу түрдө жеткирилди, берилди деп. Ачындыгында ким ал жөнүндө таптакыр билбейт, укпайт. Анан угуп калып сотко чуркап барса, адвокаты уже сот бүтүп калган 5 мүнөттүн ичинде. Ушундай нерселер болгон, абдан көп мыйзам бузуулар. Мунун баары бир дагы демократиялык мамлекетте, же бир мыйзамды сыйлаган мамлекетте мүмкүн эмес эле. Жанагы соттор дагы андай мыйзам бузууга эч качан бара албайт болчу. Жалаң гана Ак үйдүн жана Атамбаевдин жанындагы адамдардын басымы астында гана болуп жатат. Экинчи мисалды мен мисалдар көп, бирок мен 3 эле мисалды келтирейин. Экинчи мисал Дайырбек Орунбеков. Жанагы 10-жылдагы Ош окуяларына убактылуу өкмөт жетиштүү көңүл бурган эмес деп жазып койгону үчүн 14-жылы аны сотко берип, алгач 1 миллион сот деп жазган, анан ошо 1 миллион
до арыз боюнча соттор болуп аткан кезде вечерний Бишкекти жактап коем деп башка бир макала жазса, анын 1 миллионун 2 миллионго көбөйтүп салып, анан 15-жылы ошондой чечим чыккан 2 миллион сом төлөп берсин тиги Атамбаевке каршы деп. Ошол убакта Фарид Ниязов дагы, башкалар дагы баары интервью бергенде, бул журналист эмес деп интервью беришкен. Бул жанагыдай өлкөдөгү мамлекеттеги биринчи адамга каршы сөз тийгизип атат. Булар жөнүндө орусча айтканда клеветник, жалаачы деп айтып беришкен. Бул дагы сотторго басым катары байланса болот. Анткени соттор боло элек эле жанагыдай интервью берип, элге таратып, анын баары элдин кулагына куюп, ошентип барып, бул журналист эмес турбайбы, бул жөнүндө жала жаза берип турбайбы дегендей кылып. Анан кийин соттун чечими чыккандан кийин 1 жылдан кийин 16-жылы жанагы 2 миллион сомду төлөбөй атат деп буга каршы кылмыш ишин ачкан, уголовное дело. Анан кийин гана 18-жылы акталып атат амнистия боюнча Дайырбек Орунбеков. Бул экинчи мисал. Үчүнчү мисалды келтирсем, биздин Заноза деген сайт. Вечерний Бишкекти 15-жылы августта тартып алгандан кийин Вечерний Бишкекти иштеген бир 10 чакты адам кетип калып, анан жанагыдай Заноза деген сайт түзүлгөн. 1 жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин деп коелу. 17-жылдын 6-мартынан тартып 1-апрелге чейин 5 иск берилген. Доарыз. Ошол 5-өнү тең баш прокурор берип атат. 2003-жылы кабыл алынган президенттин ишмердигинин кепилдөөсү деген мыйзам бар. Аны кийин мына Исхак Масалиев талкуулабады, бул конституция каршы келет деп. Анан кийин конституциялык палата кичине өзгөртүп салды. Азыр ошонун негизинде өзгөртүлгөн мыйзам боюнча азыр силер иштеп атасыңар. Ошондо мартта берип атат эмеге биринчи жана искти доарызды. Ага чейин октябрда, 16-жылдын октябрында президент Атамбаев чыгып сүйлөп, мына Арча Бешикте жана спорт комплекси Газпром ачкан, Корперген ачкан. Ошондо сүйлөп атат, булар калпычы, булар жалаачы деп, менин атымды атап. Демек, жанагы сот ошол кезде башталган болуш керек, жанагыдай сотко берели, буларды жаап салалы, миллиондоп эметип салалы деп. Анан сот доарыздар берилип, соттор баштала электе Фарид Ниязов КТРКнын Ой-Ордо деген месине чыгып берүүсүнө. Ошол жерден да айткан, булар жалаачы, булар эч кандай фактын текшербей атат, жазып атат деп. Бирок ал жерде эч кандай факт бузулган эмес. Бир дагы мына 5 иш боюнча. Бир дагы жерде анын намысына тие тургандай, же бир нерсени бурмалагандай бир дагы факт болгон эмес. Бардык 5 иш боюнча биз материалдын баарын Нижний Новгород дегендей университет бар, ошол жерде чоң бир Россиялык эме бар, тиги борбор. Уақытпы, азыр мен бүтүгенде. Ошол жерге жибергенбиз, анткени макаланын баары орусча болчуда. Ага карабай, алар жооп берген, бул макалалардын ичинде эч кимдин намысына эч ким тийген жок деп. Ага карабай соттоп салып атышат да, 5 иш боюнча, бардык иш боюнча. Ар бир иште, ар бир кылмыш деген сыяктуу ишине 3 миллиондон берип атат. Ошондо жалпы Занозага 27 миллион. Андан тышкары Чолпон Жакуповага дагы 3 миллион, и дагы 10 миллион берки эки жанагы Токтокунова менен Канат Азизге каршы бардыгы болуп 50 миллион болот. Бирөөндө дагы эч ким бир тыйын дагы азайткан эмес соттор. Муну дагы ак үйдүн басымысыз жазай албайт болчу. И дагы 5 иш боюнча биздин Заноза деген сайт чыгып атса, аны ошол эле Вечерний Бишкек тартып алган Рябушкин деген жигит Кыргыз патентке арыз берип, өзүнө каттап коюп атат Заноза деген ишти. Биз ага чейин 1 жыл бою иштеп атсак, аны дагы соттун баары эч кандай талкуусуз эле тартып алган. Силер мындай ат менен чыкпайсыңар деп, ошон үчүн кийин Заноза жабылып, андан ордо капир чыккан. Нарынай сизге рахмат. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, баарыбыздын атыбызда мен бир эле суроо бергим келет. Себеби шашып кетип аткан экен. Ушул сиз айткан фактынын баарына түздөн түз экс-президенттин тиешеси бар деген эмне далилиңиз бар? Жана сиз айткан фактынын баарына түздөн түз экс-президент Атамбаевдин тиешеси бар деген кандай далилиңиз бар?
ген прокурор Жолдубаева жана 2003 жылдагы закон боюнча берип атат. Атамбаевдин атынан. Ошон үчүн анын буйругусуз ген прокурор бере албайт болчу. Анткени ошол эле 2003 жылдагы закондо жазылып турат. Орусча айтайын, ген прокурор должен подать в суд для защиты чести и достоинства президента, если все другие меры прокурорского реагирования не дали результатов деп турат. А эч кандай андай меры воздействия болгон эмес. Түздөн-түз эле дароо сотко берген. Ген прокурор эмеге баш этти президентке. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, баяндан башка суроо барбы? Жок болсо рахмат, анда кийинки өтөрсөк, Дастан Исламович Сарыбулов, регламенттен чыкпасак жетем эле. Дастан Исламович, башка трибунага чыксаңыз. Урматтуу депутаттар, Атамбаевдин убагында жүргүзүлгөн саясий куугунтукту айтып отурсак, күн батып калат. Ошон үчүн мен кыска нуска расмий тил менен жалпыга түшүнүктүү болсун деп расмий тилде жазылган биздин атыбыздан комиссиянын дарегине арызды окуп берейин, силерге тапшырып берейин. Председателю, членам депутатской комиссии Жогорки Кеңеши по снятию неприкосновенности и лишению статуса экс-президента Атамбаева. Заявление. Весной 2016 года по личному указанию Атамбаева, заявившему еще до начала следствия на всю республику, что Асанова, Кадырова место в тюрьме, против нас незаконно, без доказательств и без каких-либо оснований были возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения в насильственном захвате власти. Сфабрикованные и сфальсифицированные следственные материалы были составлены с грубыми нарушениями 28 статей, а именно статьи 18, 20, 28, 31, 34, 35, 37, 52 Конституции, статьи 5, 7, 8, 10, 15, 16, 34, 81, 82, 92, 93, 124, 125, 130, 132, 169, 211, 220, 233, 237 УПК Кыргызской Республики в редакции 2013 года. Все эти грубейшие нарушения закона в материалах следствия уже исключили объективное, законное и справедливое судебное расследование, которые велись с злостным и намеренным нарушением требований 13 статей, а именно статьи 245, 247, 253, 254, 255, 256, 258, 272, 284, 304, 310, 312, 315 УПК Кыргызской Республики. Коллегия Бишкекского городского суда при рассмотрении наших апелляционных заявлений грубо нарушила требования 4 статей УПК, статьи 349, 350, 351, 52, оставив в силе неправосудные, несправедливые и необъективные решения Первомайского районного суда, принятые в отношении нас. В виде неоспоримого доказательства и документального подтверждения всем вышеизложенным фактам мы прикладываем к этому заявлению 10 документов объемом 36 страниц. Вы, уважаемый Ханвек Апашевич, сказали, должно быть конкретно, предметно, не голословно. Вот документы в объеме 36 страниц прикладываем к заявлению. Кроме этого, дополнительно в материалах судебного дела по Асанову, Кадырову, Карыбекову, Сарыгулову имеются нерассмотренные судом, проигнорированные 11 возражений, 25 ходатайств общим объемом 151 страницу. Решение Верховного суда о снятии обвинения по статье 295 насильственный захват власти Сталгарбекова, Калматова, Султанова, Гусева, Колубаева полностью совпадает с заключением независимой общественной экспертной комиссии, подписанной 4 генерал-лейтенантами, 2 генерал-майорами, а именно Куловым, Дюшебаевым, Ибраевым, Иманкуловым, Курмановым, Чолпанбаевым, бывшими Төрега Жогорки Кеңеши, генпрокурорами, замминистра МВД, министра МВД, председатель, зампредседателя ГКМБ.
Заключение гласит, цитата, «Действия Асанова, Кадырова, Карабекова, Сарыгулова, Талгарбекова, Колубаева, Султанова, Калматова, Гусева, Исаева, Каната не могут быть квалифицированы по статье 295 Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Согласно комментарию к Уголовному кодексу Российской Федерации, страница 736-737, по статье «Насильственный захват власти» субъектом преступления может быть представитель органа власти, в чьем подчинении имеется вооруженное и специальное формирование, как это было в Турции летом 2016 года. В состав преступления по этой статье входит заключение под стражу, насильственная физическая изоляция, унижение, побои, причинение вреда здоровью лиц, представляющих органы власти. В материалах наших дел нет ни одного подобного факта. Таким образом, в отношении нас злостно и умышленно допущено неправильное применение закона. Выполняя прямое, незаконное, публично оглашенное указание Атамбаева правоохранительными и судебными органами, которое по существу было политическим преследованием неугодных ему политических и общественных деятелей, открыто говоривших и писавших в СМИ о его антинародных и антигосударственных делах в период 2012-2015 годов, более 70 следователей, прокуроров, судей совершили противоправные деяния, квалифицируемые статьей 329, 322, 324, 325, 326, 329, 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Незаконное возбуждение уголовного дела, незаконное лишение свободы, незаконное привлечение к ответственности, принуждение к даче ложных показаний и так далее. Все. На основании изложенного мы просим комиссию, первое, включить выше приведенные факты в список намеренно и злостно совершенных противозаконных деяний Атамбаевым в период 2011-2017 годов, дающих основания для снятия с него статуса экс-президента. Создать независимую комиссию из опытных и квалифицированных юристов для проверки достоверности вышеизложенных фактов, а в случае их подтверждения принять в установленном законном порядке решение о нашей реабилитации. Уважаемые члены комиссии, каждая запятая, каждое слово здесь продумано и подтверждено документами. Поэтому прошу считать это как предъявленное обвинение Атамбаеву. Пожалуйста, помощники, дайте здесь председателю комиссии, заместителю председателя комиссии, если нужно остальным членам комиссии. А? Ну вот тут у меня есть 3 экземпляра только. Ну вот председатель, мы можем потом додать. Потому что... Да, мы вам даем 2 председателя. Да, нет, председателю депутатской комиссии Джогор Кенеша господину Иманалиеву от пенсионера Сарыгулова заявление об организации Атамбаевым покушения на мою жизнь путем доведения до естественной смерти по болезни, незаконным и безосновательным возбуждением с марта по июнь 2016 года против меня 3 уголовных дел в совершении 3 особо тяжких преступлений и незаконным лишением меня свободы с содержанием в СИЗО ГКНБ. В марте 2016 года при отсутствии доказательств мне было предъявлено обвинение в насильственном захвате власти. В период марта-июля 2016 года ни одного следственного действия со мной не проводилось, и дело было направлено в суд. Суд признал меня непричастным к насильственному захвату власти, но обвинил в сокрытии преступления, несмотря на то, что в материалах следствия нет ни одного материального признака этого преступления. Нет сокрытия преступника, нет сокрытия следов преступления, нет сокрытия орудия преступления. 12 июня 2016 года во всех средствах массовой информации было объявлено, что я помещен в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции по Кумтору, якобы на основании показаний директора КОК Хаменюк. Позже Хаменюк в интервью радио «Азатык» сказал, что никаких показаний, дающих основания обвинить меня в коррупции, он не давал. 12 июня 2016 года мне было предъявлено... Пожалуйста, помогите, кто тот председателю, вот заместителю. И... Нет, я еще хочу добавить то, что не касается политической репрессии. Вы читали перечень всех нарушений. Там нет антинародного и антигосударственного отношения к водно-энергетическим ресурсам республики
2010-13. Катта көрсөтүлгөн гана фактыны карай алабыз. Кошумча Это документы я вам даю комиссии. катар бере бересиз. Пожалуйста, раздайте документы. Вот эта публикация документальная, вот 2 вида. Более того, еще есть. Басазыр калгандарын жазуу жүзүндө берсеңиз. Не, вот я вам даю прямо сейчас, получайте. Вот газеты, где факты узурпации власти, по одному раздайте. И последнее. Вот документ, я только могу дать председателю, за что я был гонимый. Во-первых, я обвинял Атамбаева за продажу воды и за энергетический кризис. Во-вторых, я обвинял за то, что кумторский вопрос был не решен. Вот документ, пожалуйста, председателю я даю и заместителю председателя. Объемный документ, опубликованный в печати, который подтверждает вину Атамбаева в том, что Кумтор $2 миллиарда Кыргызстанскому и кыргызскому народу не дал. Пожалуйста. Мага эскертүү берип атышат. Сиздин сөзүңүз токтоду. Алып койгула мына. Алып койгула мына. Рахмат Дастан Ставич. Кийинки баяндамашыга өтө берсек, анан суроолорду аягында берсек. Кийинки баяндамашы Калматов Тойгон Закирович. 7 мүнөттөн ашпасаңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу депутаттар, урматтуу мыйзамды мону чийиндин катышуучулары, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күн тартибинде карала турган маселенин канчалык орчундуу, актуалдуу экендигин айтпаса да баарыбызга түшүнүктүү. Биз Атамбаевдин кылган иштери боюнча өз пикирибизди айтып, аны фактылап, далилдүү фактылар менен келтирүү менен кошо, биз кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечегиндеги жолун тазалоого өзүбүздүн коштон салымыбыз деп түшүнөм. Себеби эгерде эл өзүнүн ишеничин берүү менен кошо ар бир жетекчи ойлош керек, ошондон жогорураак жоопкерчилик эриш аркак болуп жүрөрүн эстен чыгарбашын. Вот бүгүнкү мына жыйыныбыз, бүгүнкү болуп аткан сөздөр ошонго далил катарында кызмат кылышы мүмкүн. Менин ишимди абдан Дастан Исламов жеңилдетип койду. Мен алардын айтканын кайталабай туруп, мына комиссиянын окуп берген жанакы катына токтолгум келет. 6-пункт кыргыз тилиндеги жазылган пунктта айтылыптыр. Политическое гонение деп. Муну биз фактылар менен айта турган болсок, мына мен болгону эл өкүлдөр палатасынын 2 жолку гана жыйынына катышкан. Бул жерде отургандар баары тастыктады. Ал сот процессинде да тастыкталган. 3 жолу мени чакырып күбө катарында сурагандан кийин Бараканов деген тергөөчү айтты: Аксакал, сиз боссуз. 36 УПКнын 36 статьясынын негизинде тергөөчүнүн укугунан пайдаланып, мен сизди бошоттум, боссуз, тергөөнүн эч кандай сизге претензиясы жок деп. Ровно 2 ай 21 күн өткөндөн кийин алсак 30 июль 2016 жылы мени кайрадан күбө катарында чакырып, эч кандай тергөө иштерин жүргүзбөстөн группанын жетекчиси Майлыбеков Ержан деген жигит айтты: Аксакал, мени кечиресиз, мага тарынбаңыз. Биз эл өкүлдөрү боюнча ишти бүтүргөнбүз. Ошонун делосын, полный документтерин Генеральный прокуратурага жибериш үчүн биз өзүбүздүн жетекчилер менен макулдашканы жиберсек, алардан буйрук келди. Калматовдун үстүнөн иш козгоп отургузгула деген. Мен айттым анда, мына адвокаттын катышуусунда: иним, сен буйрукту аткарасыңбы же мыйзамдыбы десем, Аксакал, мен буйрукту аткарам деди. Ошол боюнча 10 күнгө мени СИЗОнун, ГКМБнын СИЗОсуна алып келип отургузду. Мунун себеби неден болчу? Мына 2016 жылдын 14 май күнү Баатыр энелерге медаль, орден тапшырып, ошолорду куттуктап атканда мурунку экс-президентибиз Атамбаев бараты беле тиги негизги сөздөн айнып башка жакка кетип айтты: Акаевчылардын башында Талгарбеков турат, Бакиевчилердин башында Калматов турат, булар күч менен бийликти тартып алам деп атат деп, ошол сүйлөп атканда прокурорго дагы, тергөөнү алып баруучу тергөөчүлөргө дагы, сот системасындагы бир учурда установка берип кетти. Мына ошол кишинин айтканы боюнча кийин бүт бардык процесстер ошол нукта кетти. Алсак, мына Атамбаевдин ушунга катышканы боюнча далил катарында Чоткараев 1-замы ГКМБнын,
Бұл жерде мына Қолбаев отырады, Талғарбек отырады, башқалар отырады, свидетельдер. Вот өзі келіп айтты, ақсақал, сіз маға қалпа болбоңыз. Мен айттым деді Сегізбаевқа, бұл кишinin ешқандай күнөөсү болбосо, қантип иш козгойбоса кандай кылып отургузабыз десе, Сегизбаев айтыптыр. Это ак үйдүн установкасы, давай жасайсыңар деп. Мына Чоткараевдин өзүнүн айтканы. Тергөөчү Жанакынов айтты. Вот жогору жактан установка болбосо, биз сизде кармабайт болчубуз, ошонун установканын негизинде кармадык деп. Мындай фактылар кийин тергөөчүнүн алдында да сөз болду. 2-3 жолу биз тергөөчүнү чакырдык сот процессинде. Бирок ал качып келбеди. Сот 3 жолу повестка жибергенине карабастан. Мен ушул жерден пайдаланып айтарым. Мына Дастан Сарыгулович айтып кетти. Канча прокурор, канча тергөө иштерин жүргүзүп аткан жарандар, соттор ушул ишке байланыштуу өздөрүнүн мыйзамдуулугунан четтеп, мында бир мыйзамсыз чечимдерди кабыл алды деп. Бул абдан туура. Бирок мен айтарым, биз политический гонениеде жүргөндөр, Атамбаевдин чириген, ириген бийлигинин канчалык азап тартып курмандыгы болсок, мен айтар элем, укук коргоо органынын кызматкерлери дагы, в том числе прокуратура, соттун кызматкерлери дагы куду ушундай Атамбаевдин бийлигинин жертвасы, то есть курмандыгы болду. Мен учурдан пайдаланып айтарым, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, эгерде биз ушул укук коргоо органдарына, сот системасында иштеп аткан сотторго мүмкүнчүлүк берип, алар ошол чынын айтып, ушу бийликтен установка болгон, ошонун аркасында биз туура эмес чечимдерди алдык эле деп мойнуна алып кечирим сураса, мен ойлойм, эл кечирет. Себеби элибизде жакшы кеп бар. Жаңылбаган жаап, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дейт. Мен партиялык кызматкер катарында Лениндин бир сөзүн келтиргим келет, улуу Лениндин. Настоящий человек не тот, кто не допускает ошибки. Таких людей нет и быть не может. Настоящий человек тот, кто, допуская ошибки, осознал и исправил дейт. Эгер ушул кызматтын адамдары өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, элден кечирим сурап, мындан кийин мыйзамдуу жолго түшөрүн, только мыйзам менен гана иш алып барарын айтса, анда аларды эл кечирет деген ойдомун. Эгер дагы эле актанып, бизде эч кандай күнөө болгон эмес, эч кандай установка болгон эмес деп кайрадан жанакындай бир жалганга чыгарып айтылган сөздөр чыгарса, анда ал кишилер коом тарабынан тазаланыш керек. Алар бардыгы, значит, кызматтан кетиш керек. Ансыз аларда эч кандай надежда болушу мүмкүн эмес. Эми бир-эки сөз. Мына фактылар боюнча коррупция, бийликти узурпация кылып алышты. Мына абдан жакшы катта айтылган экен. Аны мен кайталабай туруп кошумчам. Алмаз Шаршенович бийликтин бардык депутаттарын өзүнө каратты. Кантип? Кайсыл партия депутаттыкка келет, муну өзү чечти. Ошонун ичинен кайсылар депутат болуп келет, ошолорго чейин тизмесин Илмиян Өкө чечти. Мен муну абдан жакшы билем, себеби ал киши менен сүйлөшүп аткан маалда ушуну өз оозу менен айткан. Ушунун бардыгын контролдоп атабыз, ушунун бардыгын чечип атабыз деп. Бул биринчиси. Экинчиси, аткаруу бийлиги толук 100% көз каранды болчу. Сот бийлигин айтпайлык, укук коргоо органдарын айтпайлык. Бул деген бийликти законсуз конституцияны тебелеп тепсүү менен басып алуу. Бул мурунку 295-чи, азыркы 319-чы статья. Бул эң чоң күнөө катарында эсептелинет. Экинчи бир маселе, кадровый маселени. Кадровый маселени Кыргызстанда вообще шерменде болуп бүттүк. Мына өзүңөр билесиңер, ал айтылып атат, өзүнүн шоферун, секретарын, помощниктерин, телеохранительдердин бардыгын мамлекеттик чоң кызматтарга коюп, мамлекеттик кызматтын аброюн совсем кетирди. Эгерде ошолор өзүнүн функциясын туура аткарганда, анда бир жөн болчу. Алар наоборот мамлекетти шермендеге алып келди. 1 мүнөт. Хорошо, жыйынтыктап атам. Менин айтарым, коррупция боюнча мына айттыңар, 319 статьяга туура келет. Злоупотребление должностным положением бул 320 статьяга туура келет. Превышение власти 321 статьяга туура келет. Заключение заведомо невыгодных контрактов 322 статьяга туура келет. Незаконное обогащение 323 статьяга туура келет. Воспрепятствие осуществлению правосудия 332 статьяга туура келет. И, наконец, насильственный захват власти был 309 статьяга туура келет УК Кыргызской Республики. Мына Алмамбет Насырканович сессияда абдан туура айтты. Эгерде биз Атамбаевдин мойнуна
өтө кылмыштын чоң статьялары менен чоң күнөөлөрдү койбосок, вот анда биздин мында бир аракет кылып аткандарыбыздын бардыгы мында бир аягына чейин чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен мына статьяларды келтирдим. Вот сиздердин берген катта дагы азыркы айтылып аткан сөздөрдүн негизинде дагы ушул статьялар толугу менен Атамбаевдин мойнуна илсек болот. Ал мыйзам алдында, элдин алдында, мамлекеттин алдында жооп бериш керек. Рахмат, көңүл бөлгөнүңүздөргө, ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат Эмазович. Суроолор аягында болот. Анда кийинки баяндамачы Талгарбеков болот. Урматтуу депутаттар, урматтуу журналисттер, Атамбаев жөнүндө мен ал бийликке президент болду элек деле айтып келгем. Атамбаевдин Кыргыз элине кастык, душмандык иштери боюнча мен бир нече китеп чыга турган материалдарды берүүгө мен даярмын. Бизди 2003 жыл мурун бизди эмне үчүн камалдык? Ошол Атамбаевдин отчетун жана отставкасын сунуш кылган үчүн камалдык. Белгилеп кое турган нерсе, биз Атамбаевдин отставкасын талап кылган жокпуз. Анын камап коерун билип, болгону сунуш гана кылдык. Атайын жаздык, биз талап койбойбуз. Биз болгону сунуш гана кылабыз дедик. Ошо сунуш үчүн мына камалдык. Кантип камалдык? Бир гана адамдын жалган көрсөтмөсү менен камалдык. Анын көрсөтмөсү боюнча ал кирет экен, мен отурат экенмин, байке эмне кылган жатасыңар десе мен айтат экенмин. Биз бийликти күч менен басып алган жатабыз деп. Мына башка эч нерсеси жок. Калгандардын баары өздөрү тапкан жалган фантазиялар. Анан ошол сурак болуп атканда бир күнү бир тергөөчү чакырды мени. Чакырып, анан мени бирөө менен калтырып кетти. Ал опер кызматкер экен. Анан ал айтты, биз сурактан тышкары биз дагы сүйлөшө турган сөздөр бар деп. Мен кызыгып көрдүм, эмне деп сүйлөшөт экен деп. Анан ал дегенде мени алдаган аракет кылды. Эми сиз ушундай кишисиз, сиз эми карганда эмне кыласыз? Үйүңүздө тынч жата бербейсизби? Тигиндей мындай деп. Эмне кылайын десем айтат, Атамбаевден кечирим сурап, ушу жаңылыпмын деп кечирим сурасаңыз эле, мен азыр чыгып кетесиздер деди. Эртең чыгып кетесиздер деди. Мен айттым, андай болбойт иним дедим. Анан мени коркутканга өттү, Сен 20 жыл, 30 жылга чейин соттойбуз деп. Мен соттой бергиле дедим. Биз ошол эл үчүн деп чыкканбыз. Мамлекетибиз үчүн деп чыкканбыз. Канча жыл болсо отурабыз деп. Анан мына Каныбек Капашев айтып атасыз, Атамбаевдин түздөн түз киргизүүсү боюнча деп. Именно түздөн түз киргизүүсү болгондугу үчүн мен Атамбаевди сотко бердим. Ленин райондук соту кабыл алды. Анда мындай деген Атамбаевдин публичный мындай сөзү бар. Мына көп башкасын айтпай коеюн. Мына Талгарбеков төңкөрүш жасайм деп публично да айткан и жазган. Артыбызда ФСБнын 5 генералы турат, төңкөрүш кылабыз деп айткан деген жазуулар бар, сүйлөгөн сөздөр бар. Мына ошолорду мен сотко бердим, далилдеп берсин. Эгерде мен төңкөрүш кылам деген сөз кылган болсом, артымда ФСБнын 5 генералы турат деген сөзүм болсо, анда мен утулуп берейин. Анда мен жалпы Кыргыз элинен кечирим сурайын деп, жообумду тартайын мыйзам алдында деп. Анан эми көп сөз кылбайын, мен айтарым эле ушул. Атамбаевдин тушундагы репрессия бул 1937-38 жылдагы саясий репрессиядан айырмасы жок. Болгону бир гана айырмасы бар. Азыр өлүм жазасы болбой калды. Эгер өлүм жазасы болгондо Атамбаев баарыбызды аттырып салып, колун шалап отурмак, мен эчтеке билбейм, муну прокурорлор кылыптыр, муну соттор кылыптыр, мен кайдан билейин деп, Биз бүгүн катышып отурмак эмеспиз. Жакшы, ошол өлүм жазасы жок экен, биз атылбай келип, сиздердин араңыздарда отурабыз. Рахмат көңүл бөлгөнүңүзгө. Рахмат. Кийинки баяндамачы Асанов. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, өткөн курултайда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өлкө башчысы катары ишмердигине жана
анын натыйжаларына саясий баа берүү жөнүндө кеңири баяндама жасалган. Ал баяндамада Атамбаев 2011-жылы өлкөнүн президенти болуп шайлангандан кийин акырындык менен апрель элдик революциясынын идеяларынан баш тартып, эл алдында берген антын утуп, шейит кеткен апрель батырларынын арбактарын тебелеп, мамлекеттик бийликти узурпациялоо менен кайрадан эле мурдагы Акаев менен Бакиев түзгөн кландык бийликти калыбына келтирип, ордуна коюп алганы боюнча толук айтылган. Атамбаевга мына ушундай так саясий баа берген. Ал эми Атамбаев болсо келсе дагы, келбесе дагы мурдагы күнүм ишаратынча эле Акаев менен Бакиевти үй бүлөлүк башкаруу боюнча күнөөлөп, алардын жоопкерчилигин айтып жүрөт. Мунусуна мейли дейли. Баягы айтып жүргөн эле сөз. Бүгүн күн тартибинде Алмазбек Атамбаевдин өлкө башчысы катары иштеген 6 жыл ичинде элге, мамлекетке карата жасаган каянатчылыктары үчүн укуктук баа берүү, жоопко тартуу маселеси турат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, курултайдын чечими менен Атамбаевдин өлкө башчысы катары ишинин жана анын жасаган аракеттеринин кесепеттерин иликтөө, айрыкча ал өзү мактанып жаткан эбегейсиз чоң байлыгынын булактарын жана мыйзамдуулугун тактоо, аларга укуктук баа берүү максатында атайын мамлекеттик комиссия түзүлүшүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен талап кылынган. Бул комиссиянын ишине депутаттардан сырткары коомдук ишмерлердин, укук коргоочулардын жана такшалган юристтердин катышуусун камсыз кылуу суралган. Ошондой эле башкы прокуратурадан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 2-пунктуна ылайык мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш экендигин жетекчиликке алуу менен Атамбаевдин үстүнөн кылмыш ишин козгоо, анын кол тийбестигин алуу жана өлкөдөн сыртка чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу иш-чараларын тез арада аткаруу талап кылынган. Мындай чукур чараларды тезинен ишке ашырышы өлкө үчүн, эл үчүн, коомдук саясий туруктуулук үчүн өзгөчө мааниге ээ экендигин айтпаса да түшүнүктүү. Маселен, Кыргыз Республикасынын президенттин ишмерлигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды экс-президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе боюнча Кыргыз Республикасынын 2010-жылы кабыл алынган Конституциясына шайкеш келтирүү зарылчылыгы бар эле. Жаңы баш мыйзамга ылайык экс-президенттер абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес. Мындан бир нече ай мурда Жогорку Кеңеште экс-президенттин кол тийбестигин алып таштоо керек деген демилге акыр аягында барып, ошол кол тийбестикти мыйзамдаштырып, анын алып салуунун татаал механизмин киргизүү менен аяктаганы өтө өкүнүчтүү. Биз муну депутаттардын саясий оюну катары эле баалашыбыз керек. Ал эми бул маселеге Жогорку соттун Конституциялык палатасы кийлигишип кеткени, кол тийбестик боюнча палатага кайрылуу боло электе, бул иш ал жерде каралып тиешелүү чечим чыга электе эле. Конституциялык палатанын төрагасы Мамыров мырзанын эмне кылсаңар дагы Атамбаевге тие албайсыңар деген таризде түшүндүрмө бере баштаганы, саясий оюн жөн жерден чыкпаганын, анын артында терең саясий интригалар жатканын айгинелеп турат. Ошондуктан урматтуу замандаштар, бул саясий оюндар менен интригаларды Атамбаевдин уюшулган кылмыштык мафиясынын бетин толук ачып, күнөөлүүлөрдү жазууга тартууга болгон аракеттерге ачык эле саботаж жасап атат десек туура болот. Коом буга бүгүн өтө нааразы. Урматтуу мекендештер, биринчиден мамлекеттик бийликти узурпациялоо, уюшкан кылмыштуу кланды түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айыбы боюнча Алмазбек Атамбаевга карата чукул арада 10 күнүн ичинде кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүлбек Жамшитовдон биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз керек. Бул курултайда талап кылынган. Конституциянын 5-беренесинин 2-пунктуна ылайык мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет. Ал эми 6-беренесинин 1-пунктуна ылайык Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыргыз Республикасына түздөн-түз колдонулат. Ошондуктан жогоруда айтылган кол тийбестик деген саясий оюндар менен интригаларды жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамды ишке киришин күтөбүз деген шылтоону токтотуш керек. Экинчиден, козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев өзү ооз көптүр мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл. Атамбаев Түркиядагы мүлкүн сатып байыгам деп айтып жүрөт. Андай болсо ошол акча каражатты бул жака кандай жол менен келген, кайсы банк аркылуу өткөн, же бажыдан өткөрүү үчүн качан декларацияланган деген суроолорго али жооп жок. Ошондой эле Атамбаев досум акча берген, ага тигини курдум, дагы бир досум акча берген, ага үй курдум деп да айтып жүрөт. Мыйзамдын талабына ылайык Атамбаев андай
берешен досторунун аты жөнүн кайда кандай иш менен алектенгенин ачык айтууга милдеттүү. Ал акчалар банк зат сатып же дагы башка кылмыш жолу менен алынган жок деген так далил болуш шарт. Ал акчалар үчүн Атамбаев президент катараларга кандай кайтарым бергени да маанилүү. Бул жерде коррупциялык түзүм болуп калуусу да ыктымал. Бул маселе дагы козголгон кылмыш ишинин алкагында тыкыр текшерилүүгө тийиш. Үчүнчүдөн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен Алмазбек Атамбаев тарабынан бийликтин узурпацияланышы, жеке кландык башкаруунун түзүлүшү жана алардын кесепеттерин иликтөө үчүн Конституциянын ишинин жыйынтыгы менен ачык парламенттик угууну уюштурууну дагы бир жолу талап кылуубуз зарыл. Жыйынтыгында Атамбаевдин жеке кландык башкаруусуна саясий баа берип, мындан ары Кыргыз Республикасында бийликтин узурпацияланышына жана мыйзам талаасынан сырткары турган кландык башкаруунун түзүүгө жол бербөө үчүн мыйзамдык бөгөттөрдү кабыл алуу, кызмат адамдарынын жоопкерчилигин аныктоо керек. Бул талап курултайда дагы коюлган. Анткени коомдук, саясий жана мекенчилик күчтөрдүн курултайынын башкы максаты буга чейин болуп келген мыйзамсыз иштердин улануусуна, саясий куугунтук жана саясий репрессиялардын кайталанышына, үй бүлөлүк жана кландык башкаруунун кайра жандануусуна жол бербөө, аларга шарт түзүп турган жагдайларды жоюу, коррупциянын тамырын кыркуу жана элдин келечекке ишенимдүү кароосун камсыз кылуу болчу. Ошону менен бирге Жогорку Кеңеш түзө турган мамлекеттик комиссия, Кумтөр Алтын кени, Мегаком, Бител, Батыкаевдин катышы, Дача суу трагедиясы, Бишкек жеби, Кемин Даткан проектиси, түндүк түштүк альтернативалык жолдун курулушу, тарых музейинин ремонту, 2010 жылдан кийин улутташтырылган объектилердин тагдыры, улутташтырууга тийиш болгон козголгон кылмыш иштери боюнча камакка алынган объект мүлктөрдүн тагдыры сыяктуу орчундуу маселелерди дагы териштирүү зарыл. Бул багыттагы укук коргоо органдарынын 2 жылдан берки иши элди канааттандырган жок. Урматтуу замандаштар, коомдун тазалануусу үчүн, коомдо калыстык жана акыйкаттык орношуу үчүн биз бүгүн көтөрүп жаткан маселелердин мааниси абдан зор. Атамбаев маселеси деген бул Атамбаевдин жеке кландык бийлигинен жапа чеккен, саясий куугунтуктун курмандыгы болгон, адамдардын жеке өч алууга болгон аракеттери деген натура ой, кай бирлери мына ушундай деп бурмалоого да аракет кылып жатышат. Бул туура эмес. Атамбаев маселеси деген бул мамлекеттүүлүктүн пайдубалын бекемдөө, бийликтин конституциялык нукка кайра алып келүү, мыйзамдуулукту орнотуу, бийлик булактарынын өз ыйгарым укуктарынын чегинен чыкпай иштешин камсыз кылуу, элдин мамлекеттик бийликке болгон ишенимин калыптандыруу, эл менен бийликтин ажырымын жоюу. Атамбаев деген маселеси деген бул 2010 жылы кабыл алынган, бирок күнү бүгүн толук ишке киргизбей турган конституцияны иштетүү, анда каралган бийлик бутактарынын өзара тең салмактуулугун ордуна коюу. Атамбаев маселеси деген бул бийлик кумарына бас болгондорду солуктуруучу, алардын элирип же эсирип кеткенин эл журтка болгон кесепетин азайтуу, тизгинин тартып, кайра ийге салып, калыптан чыгарбай кармап туруучу механизмдерди издөө жана аларды түзүү. Атамбаев маселеси деген бул эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин бирден бир бутагы эл деген конституциялык жобону ишке ашыруу, бийлик 1 минут калды, 1 минут. Жана бийлик бутактарынын элдик көзөмөлдү калыптандыруу. Ошондо Атамбаев маселесинде Жогорку Кеңештин депутаттарын жогорку даражалуу жоопкерчиликке чакыруу менен баяндаманы аяктагым келет. Урматтуу депутаттар, бул Атамбаевдин маселеси бул тарых алдында менин оюмча бул 100 жылда эмес, 1000 жылда боло турган иш. Ошондуктан ар бир депутат, комиссиянын мүчөсү эмес, ар бир кыргыздын гражданы буга өзгөчө мамиле кылуу керек. Биз Атамбаевди каршы мына 15-жылы 10 октябрь, 28 октябрда сотко бергенмин. Бул мыйзамсыз агитация жүргүздү деп. 1 май район соду жооп табылган жок. 2016 жылы 21 мартта Кадыров айтып коёюн, Кадыров экөөбүз сотко бергенбиз. Бул оппозицияны ташпыран кылгыла деп телевизион аркылуу кайрылган. 21 март күнү Кадыров менен Атамбаев, Кадыров менен Асановду камагыла деп буйрук берген телевизион аркылуу. Ушул тикеден тике көрсөтмөсү менин оюмча бул дагы бирден бир далил болот. Ошондо да урматтуу депутаттар, биз бүгүн бияда отурган эле биз куугунтук болду дегендер эмес, бүгүн түрмөдө отурушат дагы. Чотонов, Денис Карыбеков, мына Канат Исаев силердер аңарда, Алмамет Шыкмаматов дагы ошол куугун, саясий куугунтуктун
Bular dagы bir dalilleri. Mına Talan Mamutov oturат. Ошондуктан чечимди кабыл алыш керек. Атамбаевдика кол тийгиздик жок экен. Мен юрист эмесмин. 2007-жылы Бакиевдин конституциясында 2003 жылдагы абсолюттук кол тийгиздик алым салынып, 2010-жылдагы конституцияда деле кол тийгиздик жок экен. Мен түшүнбөй атам. Бүгүн анын кол тийгиздигин жогорку кеңештен суроо, бул кандай бир оюндар болуп атат. Рахмат. Следующий Александр Викторович Гусев, пожалуйста, до 7 минут. Потом переходим к второй части. Уважаемые депутаты, приглашенные, мне хотелось бы высказать свое личное мнение относительно сегодняшней повестки дня по узурпации власти Атамбаева и немного рассказать о созданной многоэшелонной коррупции во всех ветвях власти, особенно в судебной системе, которая была на тот момент подконтрольна лично экс-правителю Атамбаева. Ну и, конечно, поднять вопрос о судебном произволе, творимом атамбаевскими приближенными прихвостнями, которые за последние годы были наделены огромной и бесконтрольной властью в отношении невинных граждан нашей страны. Всем известно, что Алмаз Атамбаев – это лицемер и политический авантюрист большой буквы. Сколько помню Атамбаева, он всегда всем недоволен, всех подряд критикует, постоянно навязывает всем свои бредовые идеи и, что интересно, всем всегда угрожает. Лучше бы этот психически больной маразматик отчитался бы перед нашим народом за свою бывшую никчемную президентскую деятельность. И только после этого, наверное, имел бы какое-нибудь моральное право что-то говорить. А при определенных фактах и доказательствах мог бы тогда публично кого-то обвинять, оскорблять или кому-то серьезно угрожать. Результаты атамбаевского правления страной за последние 7 лет мы уже видели. А теперь всем народом пожинаем плоды его бездарного правления. Я хотел бы задать вопрос. Когда уже наш маленький Кыргызстан перестанет лихорадить всякие проходимцы? Когда наступит полная стабильность и политическое спокойствие в стране? Сколько можно этому неадекватному Атамбаеву интриговать и мутить в нашей стране? Что этот политический интригант реально сделал для нашей страны? Чтобы иметь право публично выступать перед народом, учить всех нас, как правильно нам необходимо жить и что делать. Когда уже наконец народ избавится от психического больного и неадекватного Атамбаева. Единственная просьба, мы не должны допускать оскорбления высказывания. Я не оскорбление, это литературное. Все знают, что этот политический авантюрист и неудачник Атамбаев загнал Кыргызстан в большие необоснованные долги, которые надо будет выплачивать всем нам долгие годы. Тот, который безбожно продавал и обворовал по-крупному всю нашу страну на несколько сот миллионов долларов, со своими друзьями, ублюдками, а теперь ищет какую-то определенную поддержку у оскорбленного и оборонного им же народа. Теперь для того, чтобы сохранить свою свободу и свое незаконно наворованное, толкает своих немногочисленных фанатиков, которые пока ему слепо и преданно верят, на очередные неповиновения и на вооруженное противостояние новым властям. Тем самым провоцируют этих глупых и наивных людишек на совершение им тяжкого преступления, но при этом за счет их пытается очередной раз прорваться во власть. После всех так называемых провокаций он становится уже вне закона. Это можно было четко увидеть и услышать 8 июня этого года возле его форума. И он публично обманывая и призывая всех присутствующих своими красивыми разоблачительными лозунгами, прикрываясь им же организованным проплаченным митингом, подвигом какой-то непонятной борьбы с коррупцией, которую он лично создал и которую он до сих пор, наверное, лично сам контролирует. Сколько этот узурпатор Атамбаев сотворил умышленное вредительство в стране, принес в стране беды и горе многим гражданам со своими высокопоставленными единомышленниками и тупоголовыми опричниками в погонах за время своего правления. А теперь хотел бы задать вопрос. А когда этот Атамбаев был у власти, сколько он невинных людей без всяких доказательств просто так посадил в тюрьму? За то, что они при этом, не оскорбляя его достоинство и честь, пытались говорить открыто, только настоящую правду о его недостатках и ошибках в управлении страной. То, что произошло 8 июня, вообще никакие рамки не укладываются. Наверное, у этого неадекватного Атамбаева крыша окончательно прохудилась, когда так открыто и без всяких оснований, тем более публично на весь мир, обвиняет того, кому народ доверился и дал добровольно свой голос на президентских выборах. Значит, мы просили на личность не переходить. По факту, указанные по письме группы депутатов. Только по этому факту. Еще открыто оскорбляя всех избирателей и плюет на волеизъявление народа, подвергает сомнению результаты прошедших выборов.
И тут же, товарищи депутаты, пахнет несколькими уголовными статьями в отношении этого Атамбаева, который публично призывает своих сторонников к насильственному захвату власти. Значит, уже пора только по факту этого выступления от 8 июня этого года принимать радикальные решения со стороны властей и пресекать такие незаконные высказывания. И пора срочно привлекать нашего так называемого публичного оратора в облике Атамбаева в полной ответственности за его противоправные действия. Если новая власть не предпримет срочные меры, то, наверное, этот политический авантюрист Атамбаев сотворит в нашей стране новую, третью кровавую революцию или доведет Кыргызстан до гражданской войны. Мы, народный парламент, говорили об этом еще в начале 2016 года. Но трусливый атамбаевский режим в нарушении всех существующих правовых норм и законов Киргизской республики применил свои жесткие репрессивные меры и судебные преследования в отношении активных членов народного парламента. Прошло всего 3 года после того, как нас без всяких оснований обвинили и осудили на длительные сроки. Но то, что мы тогда говорили, писали и публично требовали, оказалось своего рода пророчеством в отношении всех незаконных действий и проводимых огромных многомиллионных махинаций со стороны атамбаевского режима правления. Мы на тот момент не побоялись говорить открыто и смело, что Атамбаев со своей бандой приближенных узурпировал власть в стране и творит то, что считает нужным. Хотел бы напомнить, что после всего этого наши продажные следователи, прокуроры, судьи, под личным контролем экс-правителя Атамбаева незаконно приговорили активных членов народного парламента, таких как Талгарбеков, Кулубаев, Султанов, Калматов, меня в общей сложности к 83 годам лишения свободы. А поводом этого нештатного законного обвинения послужило какое-то непонятное заявление от нештатного сотрудника ГКНБ Сатыбалдиева, который просто нагло оклеветал всех нас под диктовкой некоторых следователей спецслужб. Приведу вам небольшой пример. По факту грубейшего нарушения закона по явной несостыковке процессуальности по возбуждению этого громкого уголовного дела. Как вы помните, нас тогда 12 мая 2016 году всех дружно задержали оперативники ГКНБ. А затем необоснованно предъявили всем нам самые серьезные статьи: 295, 299, 301 по старому УК. Но что интересно, когда нас всех арестовывали, а это было примерно 2-3 часа дня 12 мая, по возбужденному уголовному делу, со всеми соответствующими необоснованными подписями от прокурора, от судьи, на проведение всех обысков, арестов оперативника ГКНБ, на основании непонятного заявления от так называемого пострадавшего некого Сатыбалдиева. Но затем, в течение 1,5 года, в ходе всех судебных разбирательств, которые проходили в закрытом режиме слушания, выяснилось, что сам этот пострадавший Сатыбалдиев написал это заявление только в 19:00 вечером. Получается, через 7 часов, как того, как мы у вас минута времени осталось. Заканчиваю. Получается, что само заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело, на момент ареста в со стороны Атамбаевских властей вообще не было. А те многочисленные массы задержания, обыски, аресты уже по своерекомному делу 12 часов, получается, проходили вне всякого закона и по личному распоряжению самого нашего Атамбаева. Когда по личному прихоти одного трусливого алкоголика, в то же время душевно больного, находящегося на тот момент у большой власти, без всяких оснований, наша прокуратура по его жесткому требованию запросила каждому из нас по 17 лет, а суд определил по 14 лет свободы. Спасибо. Ваше время стекло. Я вам сейчас последний закрою. Вопрос для всех. Что мы такого страшного сотворили тогда в нашей стране, что всем политическим пострадавшим от узурпатора Атамбаева дали тюремный срок с общим сроком наказания свыше 250 лет заключения? Кто был тогда обвинителем, а кто судья на тот момент, когда приговорили невинных людей к такому длительному сроку отбывания в тюрьмах? Наша всегда не только слепа, но она еще глухая и постоянно безмолвна, когда мне дают указания сверху. Кого беспричинно строго наказывать, а кого нежно облизать и срочно помиловать и отпустить как Батукаева. За время правления нашего Атамбаева, политическая выскочка и бесконтрольная самодура, пострадало много невинных людей. Сколько горя кыргызскому народу принесло бездарное правление, возглавляя психически больным человеком, как Атамбаев. Предложение. Ко всему сказанному, хотел бы внести свою лепту и добавить следующее. Необходимо, чтобы депутатская комиссия срочно проявила определенную инициативу по проведению серьезного медицинского обследования на вменяемость и адекватность нашего экс-правителя. Спасибо, ваше время стекло. Я еще скажу. Провести тщательное расследование привлечения Генпрокуратуры, представителя ГКНБ по всем фактам нарушения закона, по всем проведенным судебным процессам относительно всех громких политических и уголовных дел, проводимые под личным контролем непосредственно причастных самого экс-правителя. И назначение кураторов по этим уголовным делам. Дать указания Генеральной прокуратуре по проведению тщательной проверки уголовного дела по вновь открытым обстоятельствам в отношении всех пострадавших народного парламента. Все остальные вы письменно предоставьте. Я вам принесу.
Все, спасибо. Последнее предложение можно? Вы так торопите, я так долго. По окончании проверки, если факты подтвердятся, всех виновных участников по сфабрикованному этому уголовному делу и по другим, то есть причастных следователей, прокуроров, судей, участвующих в таких громких политических уголовных делах, привлечь самих к уголовной ответственности по закону и публично перед всем народом. Чтобы впредь не было повадно нарушать законы и сфабриковывать всякого рода фактически уголовное дело на невинных людей, которые, согласно Конституции, отстаивают свои права и свободы. Спасибо. Я как мог. Урматтуу баяндамачылар, дагы жолу эскертүү. Биз эгерде комиссиянын ишин так, анык, укуктук принциптерде кабыл алып баралы десек, презумпция невиновности деген бар. Күнөөсү далыл электер, ким бирөөнү күнөөлүү деп айтууга акыбыз жок. Ошон үчүн кимдир бирөөнүн ар намысына, инсандыгына шек келтирген сөздөрдү айтпасаңыздар биз чоң өтүнөбүз. Кийинки баяндамачы Кадыров Кубанычбек. Бирөө. Мындан кийин бир эле доклад калды. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу журналисттер жана урматтуу катышуучулар. Атамбаев 6 жылда башкаруу учурунда бизде мамлекетибизде мыйзам иштеген жок. Мен ачык айтып коеюн. Баарыбыз по понятиям жашап калганбыз. Атамбаев Кыргыз Республикасынын конституцияларын одону бузуп, өзүм билем, өтүгүмдү төргүйлем деп бүт нормалардан ашып, өкмөттүн функцияларын өзүнө тартып алган урматтуу депутаттар мына сиздерге баарыбыздарга бирдей белгилүү болуп турган. Жанакы тарых музейи болобу, ТЭЦ болобу, бүт министр финансын чыгарып, энергетика министрин чыгарып, башка министрлерди чыгарып, өзүнүн конституциондук эмесинен одону чыгып туруп, аларга буйруктар берип турган факт да. Көрсө мунун баарын Атамбаев эмне андай кылып атат десе, көрсө бул жанакы келаткан миллиардтардан 100 миллион долларларды урдайбыз деген, оказывается, ошого өзү даярданып жүргөн экен, урматтуу депутаттар. Мына ошол фактылар аз аныкталып, бир топтолук коррупция менен камалып отурганы чындыкта. Дүйнө жүзүнө Кыргыз мамлекетибизди шерменде кылып, мыйзамда уруп Батукаевди кое берди. Мына ошондон кийин бизге инвестор келген токтоду. Бизге туристтер келген кача баштады. Бул мамлекетти дүйнө жүзүндө шектүү мамлекет кылып койду. Батукаевди кое бергенде Атамбаев башында турганы бүт кыргыз элине маалим. Бир күндө сот бүтүп атат, бир күндө паспорт алып атат. 100 миңдеген кыргыздар бир күндө паспорт ала албайт. Бир күндө прокуратура чечим чыгарып берип атат. Спецназ менен сопровождение келип туруп, аэропорттон килемди салып туруп узатып коюп атат. Мына мунун башында Атамбаев турганы бул факт, урматтуу агайын туугандар. Атамбаев бийликти узурпация кылды. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Атамбаев турганда ген прокурордун башы ким эле? Атамбаев болчу. Жогорку соттун төрагасы Атамбаев болчу. ГКМнын башчысы Атамбаев болчу. Эмне калппы? Баарыбызга факт мунун бары. Мына билими жок, шопуру Икрам Дилмени алып келип туруп, Манас орденин берди. Уялбай туруп. Еще Султан Ибраимга такап айтып атат. Бул эмне деген уят жоктук? Болот Сүйүнбаевди алып келип туруп, 25 жыл физкультура институту окуганда алып келип туруп, генерал званиясын берип туруп, ГКМ орунбасар кылып атат. Мунун баары факт да. Мунун баарын Атамбаев жалгыз кылган жок да. Ушулар менен чогуу болду. Эмне үчүн биз аларды айтпайбыз? Прокуратура мыйзам бузуп туруп, прокуратура мыйзамда так жазылып турат. Мына бияктан прокуратура сотрудник деп турат. Башкы прокурор болуш үчүн прокуратура системасында 10 жыл иштеш керек болчу. Бирок бир күн иштебеген Жолдобаевди алып келип туруп, ген прокуратуранын башы кылып коюп атат. Улан Исраиловди алып келип туруп, майордон алып келип туруп, 1 жыл ичинде генерал кылып туруп, министр МВД кылып атат. Бул эмне узурпацияга жатпайбы? Эмне үчүн эле таң калганбыз? Жанталашып, революцияда мына баарыбыз революцияга чыкканбыз. Жанталашып 20 жылга чейин которуп койсо, 16 жылы которуп, эмне үчүн 16 жылы конституцияны өзгөрттү десе, көрсө Атамбаев ушундай балекеттери чыгып калат. Кыргыз элине шерменде болом деп даярданып, президенттин укуктарын азайтып, премьер-министрге полномочияларды берип, көрсө Сапар Исаков койгон ошол экен да. ТЭЦ-теги жанак башка коррупционер иштер ачылбай калсын, ошону жаап турсун деген экен, кылган экен да. Мына анын баары ачыкка чыгып атат. Мына Эрнест Карбеков ачык айтып чыккан. Шпионду отургузуп атышат. Камбар ата ГЭСти Кыргызстан, Өзбекстан менен бирликте салышыбыз керек. 5 миллиард деген акча кетет. Аны биз жалгыз көтөрө албайбыз деген үчүн шпион деп туруп камап атат. Эмне үчүн биз эки баласын айтпайбыз? Атамбаевдин Сейтек деген, Сейтек деген автомаш эргени аркылуу
Қырғыз елі қиналып 380% көтеріліп 2 сом 16 тиыннан төлеп отса, а мұның балдары 1 сом 60 тиыннан алып тұрып, госпредприятияларға 2 сом 60 тиыннан сатып атқан не қалып екен? Ортадан 1 сомнан көріп отады. Қазақстаннан ТЭЦ-ке келіп отқан әрбір тонна таш көмірге 10 доллардан қосып 10 миллион доллар жеп отқан емне қалып екен? А эмне үчүн ошону текшерилбейт бүгүнкү күндө күч түзүмдөрү? Урматтуу агайымдар, мына Эрис Карыбек ошону айткан үчүн бүгүнкү күндө камалып отурат. Мен ушул жерден сунуш кылат элем. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү. Ушу жана автомашина энергиясында жакшылап такташ керек. Кыргыз мамлекетине 10 миллиардтан сомдорду ушерп келтирди. Булар 2 жылдын ичинде. Сөзүмдү аяктап жатып, мына Атамбаевдин дагы бир преступлениесин мен ачык айтып коеюн. Бул чындык. Бул иштесе табылат. Мисалы үчүн революция болгондо билесиздер, бизде суу сактагыч 19,5 миллиард суу сактагыч бар болчу. 2010 жылдан 2014 чейин 8 миллиардка атайын чүрдүрдү муну Атамбаевдер. Чүрүп, ошол жердеги Казакстанга 2 сом 36 тиындан саткан. А кийин өзгө кыйын болуп калганда жанталашып 9 сом 9,5 сомдон алып келип туруп сатып алдык го кайра. Мына бу жакка мамлекетке чыккынчылык деген ушуну айтып коюшубуз керек. Атамбаевдин чыккынчылыгы. Мына ошон үчүн сиздерден суранат элем. Академик Дүйшөн Мамытканов деген аксакалыбыз бар. Ушу суу боюнча. Ушунда бир комиссияга чакыртып, ошо жанакы булар айтпады, суу маловодье аз болуп калды деп туруп, ошон үчүн суу толбой калды деп алдап келишкен да. Эми сөзүмдү аяп жатып, жанакы мыйзамсыз байы боюнча Абдил Сегизбаевди, Болот Сүйүнбаевдин, Фарид Ниязовдун, Икрам Илмияновдун, Индира Жолдубаеваларын, Исраилдардын дагы текшеришибиз керек. Мен билем да, алар биз партияда чогуу жүргөндө квартира сыймайт этип акча таппай жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө минген машиналар 100 000 долларлык машиналар, миллион долларлык хан сарайлар жашап атат. Ошон үчүн урмат сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, Атамбаевди жоопко тартыш керек. Мына бүгүнкү күндө мыйзам иштеген үчүн мыйзам чегинде бар болуп атат. Ошон үчүн кыргыз элимен суранып кетет элем, Атамбаевдин провокациясын алдырбашыбыз керек. Ал бүгүнкү мамлекетте эски адатына салып туруп дестабилизация кылам деп атат. Биз ага жол бербешибиз керек. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Кийинки баяндамачы, ушул темадагы акыркы баяндамачы Аргынбаев Сапар Сапаров. Кадыров. Уважаемые члены комиссии, сегодня передо мной выступили все те общественные деятели, которые пострадали от деятельности, от политического руководства страны, которое возглавлял Атамбаев. Вся история, которая формируется в его бытность, это формирование политической коррупции. Это формирование такой системы, когда бы один человек сидел и это регулировал потоками страны. Я что хочу сказать. Руководящие органы в энергетике в свое время, я хочу сказать, что он начал приводить тех людей, которые не работали в энергетике. Я хочу сказать, что и в конечном итоге один министр энергетики, который столько дел смотрел, убежал в Америку, а второй до сегодняшний день находится под следствием. Сейчас комиссию очень интересует вопрос, какие же нарушения были. Передо мной товарищ сказал, и я в моем докладе было, что он нарушил закон о системе, закон о подборе руководства национальной безопасности, когда 10-летний стаж, 10-летний опыт в руководстве страны, в руководстве ГКНБ должен будет присутствовать, он назначает на этой должности, которые ни дня не работали, и мало того, что дни не работали, а диплом получал в течение 25 лет. В отношении Сегизбаева, в отношении прокуратуры, вот это самое комплекс назначения привели к тому, что в 2016 году пошли массовые посадки. Массовые посадки пошли, это не то, что общество запугать, а запугать, ну, так будем говорить, все политическое руководство страны. И у него это получилось. Страх в обществе присутствовал. И мы в 2016 году, когда пошли вот эти посадки, я отдельным политикам говорил, что идет тестирование процесса.
тестирование. И если этот процесс пойдет, и вот это беззаконие, которое он внедряет на сегодняшний день, пройдет, то многие политики пострадают. И вы, наверное, знаете историю, пока буквально 2 года, и те люди, которые не обращали на это внимания, и они попались на этом. В отношении Эрнеста Карбекова. Мы в 13, 14, 15 года о Верхненарынском каскаде говорили. Говорили о ТЭЦе. И те проекты, которые продвигалось вот теми людьми, которые не работали в энергетике, она имеет очень большой коррупционный интерес и коррупционные возможности. Говорили, в конечном итоге энергетическая мафия, которая на сегодняшний день имеет свое развитие через посреднические компании, сделали так, что его посадили. Мы получили 3-летнюю паузу в энергетическом секторе, когда никто ни о чем не говорит, и все молчат, и в этот период повышения тарифа, и в этот период сыновья президента Атамбаева очень вольготно находились и находятся в энергетической среде. Под видом реформы, как создавалась вот эта политическая ситуация, под видом реформы судебной системы Атамбаев сумел за какие-то 3-4 года сформировать, заменить судебный корпус на 2/3. И это 2/3 судебного корпуса, когда от одного Атамбаева зависит, он будет дальше работать, или его переведут с Бишкека куда-то далеко в Баткен, зависело от Атамбаева. И по этой причине, когда зависимые следователи, зависимые прокуроры и прокуроры, которые ни дня не работали в энергетической среде, привели к тем событиям, которые... Еще один вопрос. Атамбаев, будучи президентом, вмешался в избирательный процесс. Я был личным свидетелем, когда он в августе 2017 года собрал избирателей Московского Сокулукского района, изымались телефоны, подбирались активы, депутаты, айлюкмөты, учителя, врачи, пропускались по спискам, списки сформировали местная власть, айлюкмөты, пропускали только по спискам. Я лично пришел, хотел участвовать и принять участие в так называемом, это как в агитационный, это негласно агитационный было. Атамбаев не имел права вмешиваться в избирательный процесс. Как потом я выяснил, когда не был участником, но разобрался, спросил, он, находясь в зале где-то 700 человек, он угрожал напрямую руководителей местных властей, что если его кандидатура не пройдет, выдвижение с его партии не пройдет, то вы все получите, это что называется? Это прямое вмешательство закона. И такие процессы, они прошли по всем регионам. И открыто. В связи с этим я прошу комиссию, очень тщательно, вот те пункты, которые мы обозначили, и те свидетельские показания, которые идут, принять во внимание и привлечь к ответственности, снять неприкосновенность с экс-президента Атамбаева и особо отметить на те экономические проекты, которые прошли, и о которых он говорил, что это лично я руководил, лично он делал, он в свое время, этот период, он возомнил, что это он делал. И в связи с этим его устные слова и заявления делали, они могут лечь в основу тех предъявленных обвинений, которые есть. У меня к вам документ есть. Рахмат. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, ушу менен биринчи бөлүк саясий куугунтуктоо жана бийликти узурпациялоо боюнча бөлүмүбүз бүттү. Бирок биздин комиссиянын мүчөлөрү бир эки сюжетти сунуш кылып атышат. Ага баа бере турган бизде эксперттик топ бар. Ал буякта катышып жаткандар эркин эксперттер, бирөө Жомарт Жолдошев, бирөө Нурлан Садыков. Биз эксперттик топтун таянагына, коркунучуна гана таянып, ошондо бийликке узурпацияга факт негиз барбы, жокпу баа бере алабыз. Ошол эки видео сюжетти көрсөтүп койсоңуздар.
Üçüncü var koysanızlar. Ürün çıkmaydı. Teknikal canım. Çok açmış olsun. Men bunu to'xtatgan жоқпын, қайра өзім ашық айтайын, керек болса өзім бұл ішті жасаптырға манкени Ағый білесіздер, уағында Акаев айтқан коррупция менен сүрүшкөндө дайыма айтчумун, Даниярлич мен бардык нерсе кечирем, бирок уурлукту кечирбейм деп ачык айткам. Кандай бир муктаждык болсо мага айтып жүр деп айткам. Мен Акаевдин кезинен бери расмий түрдө миллионермин, ачык айтам. Керектүү тыйын-тыпырың бар болсо мен мага айт депчүмүн. Өткөн эле жылы бир жолу карасым бар деп келген, тийиштүү акчасын бергем өзүм эле. Мен ойлоп турам, мына пайгамбардын сөзү бар. Мен да адаммын, мен да адашамын депчи. Мен бул жерде өзүмдү адаштым деп ойлобойм. Аппарат башчысы катары жакшы иштеди, бирок ар бир адамдын талуу жери бар. Өзгөчө болбой эле тиги заманда, тиги шарттарда иштеп калган адамдын талуу жерлери болот. Ошол эле жогорку соттун мүчөлөрү менен, бир тобу менен Даниярлич чогуу иштеген. Бирок бир нерсе айтар элем сиздерге. Албетте, чындыгында мен бул ишти башынан деле токтотуп койсом болмок. Эми Даниярличке Коркмазовго, анан Даниярличке чип барса, анан кийин мен жаманаттуулум деп. Мен муну токтоткон жокмун, кайра өзүм ачык айтайын, керек болсо өзүм бул ишти жасаптырга манкени Когда я сказал, почему ты, Өмурбек Токтогулович, не достраиваешь торговый центр, говорю, тут же был стадион, инструментальщик. Зачем тогда, ты, говорю, загубил стадион? Он попросил меня и там помочь. И там я ему помог получить в суммах около 2 миллиардов сомов. Я всегда обманываюсь. Я человек... Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, ушул эки факт кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууга жатабы, жатпайбы? Биз муну юрист эксперттерге берели, ошолордун тыянагынын негизинде гана добуш кылабыз. Анда биринчи бөлүк боюнча урматтуу комиссиянын мүчөлөрү бар жетиштүү го дейм. Себеби Дастан Исламович берген катта факты да бар, мыйзам бузуу да бар, тиешелүү негиздери да бар. Суроо берем десеңиздер, убакыт бар. Bir minut Кубанычбек Кадыров, урматтуу комиссия мүчөлөрү, сиздерге сунуш кылат элем, күч түзүмдөрүнө суранат элем. Атамбаев өзүнүн интервьюсунда айткан, мен күч түзүмдөрүнө, башчыларына $10.000 айлык акы берип турчумун ай сайын деден. Өзү президент болуп турганда $2.000 жетпеген айлык алса, $10.000 кайдан келип атат? Бул $100.000 да кетип атат ай сайын. Ошон үчүн бул жана коррупционный тецтен келген, может башкадан келген акчалар болушу мүмкүн коррупциялык жол менен. Ошон үчүн текшеришиңиздерди суранам. Рахмат. Бул эгерде катта жанагы 9 аргументте бар болсо, биз кароого акыбыз бар. Эгерде 9 фактыда жок болсо, кароого акыбыз жок биз. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, байкоочулар сунуш бере албайт. Сунушту комиссиянын мүчөлөрү алат. Эгерде ал маселелер бул демилгелүү топтун катында
жана сиздер берген документте болсо каралат, болбосо каралбайт. Ал саясий куугунтуктууга кирет. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, анда экинчи бөлүккө өтсөк, бияка ошол экинчи бөлүк боюнча ушу Кыргызстандагы иликтөө мамлекеттик органдын өкүлдөрү чакырылган. Мен сиздерди тааныштырып койсом, анан ар бир факты боюнча биз турсак. Ички иштер министрлигинин иликтөө кызматынын башкармаларынын орун басары Жумабаев Мырзалы Жолбарсалович бар экен. Экинчиси ошол башкармалыктын бөлүм башчысы Жакишев Арзыбек Аманканович. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз анда. Азыгалиев Руслан. Рахмат. Андан кийинки чалгындоо кызматынын орун басары Абдрахманова Дамира Сулаймановна. Рахмат. Чалгындоо кызматынын бөлүм башчысы Шабданалиев Кубат Токтобекович. Рахмат. Улуттук коопсуздук комитетинин иликтөө башкармаларынын орун басары Самидин уулу Сагынбек. АКСтин директорунун орун басары Кожонов Талант Акунович. Рахмат, биз генералдык прокуратуранын өкүлдүгүн чакырган жокпуз. Себеби анда биздин калыс акыйкат иш алып барганыбызга кедерги тийип калат. Себеби алар биздин корутундага баа беришкен. Анда бүгүнкү демилгелчи топтун катындагы биринчи фактыдан биз баштасак, мен окусам, сиздер айтып берсеңиздер, ошол кайсы кызматта, ички иштер министрлигиндеби, АКСтеби, же Финполициядабы. И чын эле ушу факты боюнча аты аталып жаткан адам шектүү деген негиз барбы? Жана бул оор кылмышка киреби, же жеңил кылмышка киреби, же өтө оор кылмышка киреби? Биринчи мурда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордунда иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалынан пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган. Ал куралдар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн берилиш керек эле. Бирок ал адамдардын 99%ы Кыргыз Республикасында болушкан эмес. Ал тургай алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү да бар дейт. Бул кайсы органда тергөөдө? Сиздерде эмеспи? Ички иштер министрлиги. Бизде бул факт азыркы күндө тергөөлдө жок. Тергөөдө жок. Катары айтсаңыз? Тергөөдө жок. Тергөөдө жок. Анда урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биз биринчи факт боюнча биз аны корутундуга киргизе албайбыз. Эгерде бул тергөөдө болбосо. Азыр биз саат 6-да өзүбүздүн жыйын болот, ошону чечебиз. Менимче эгерде эч тергөөдө жок болбосо, ага Атамбаевдин тиешеси жок болсо, биз анда киргизе албайбыз. Экинчи маселе. Алмаз Шаршенович Атамбаевдин Кой Таш айылында жайгашкан жер участкасындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттөрдү жана шарттарды сактабай алынган дейт. Бул тергөө кимде? Биз муну жазуу түрүндө тактап жиберели. Бирок бизге бүгүнкү жеткен эртең мененки алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарында ал кишинин аты аталган эмес, бирок факты боюнча кылмыш иши козголгон. Жооп бере турган ал үчүнчү Алмаз Шаршенович Атамбаевдин тикелей көзөмөлдүү координациясы жана тапшырмасы боюнча Батыкаевдин мыйзамсыз бошотулушунун уюштурулгандыгын коррупциялык жол менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлык алынган деп ойлойбуз. Бул иш кимде? Бул иш тергөө кызматында ички иштер министрлигинин Батыкаевдин мыйзамсыз бошотуу боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Бул иш боюнча маалымат каражаттарда белгилүү болгон ченемдик маалыматтарды биз бергенбиз. Бир топ министрликтердин жетекчилеринин үстүнөн, кызматкерлеринин үстүнөн азыркы күндө юридикалык баа берүү үчүн тергөө иштери жүргүзүлүп, азыр текшерүүдө. Аяга экс-президенттин тиешеси барбы? Азыркы фактылар процесстин жүрүшүндө. Дагы бир жолу кайталап коесузбу сурооңуз? Сиздер азыр тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс-президенттин аты аталып атабы? Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице-премьер-министр Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп, ал өзүнүн
сұрақ протоколында көрсеткен атат. Ошо бошотуга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген деп. Түшүнүктүү, жетиштүү. 4-чү маселе. 2011-жылдын 1-августунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 438 токтому менен Чүй областынын Алабин районунун Байтык айылынын өкмөтүнүн жалпы аянты 35 гектар жерди түскөн жер участогу айыл чаржыма багытындагы жерлердин категориясынан калктуу конуштардын жеринин категориясына коттедж шаарча куруу алдында которулган. Жогоруда көрсөтүлгөн жер участокторун трансформациялоодо жер участокторунун категориясына которууда мораторий белгиленген Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актылары бузулушуна жол берилген. Бул иш боюнча кайсы урматтуу тергөө органдары? Камил Хапаш, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, жалпысынан бул корутундуда эмес депутаттык демилгел тобунда бул фактылар көрсөтүлгөн да. Ушул фактылардын кээ бирлери тергөө органдарда барбы? Эгер бар болгон болсо, ал боюнча тиешелүү жаза процессуалдык нормалардын негизинде тергөө амалдарын жүргүзүүгө тийиш деген маселе болуп атат да. Ал эми жок болсо, аны дагы кошумча РППга каттап, тергөө амалдарын жүргүзүп, анан баа берүүгө жатат да. Ошондуктан биз сурай берели, бар болсо бар, жок болсо аны териштирип, карап анан корутунду боюнча өзүңөрдүн пикириңерди билдиресиңер. Бул негизинен коррупциялык иштерди биз эртең карашыбыз керек болчу. Бирок жанагы саясий куугунтуктуу иштердин эрте бүтүп калганына байланыштуу. Бүгүн ошон үчүн алардын көбү чакырылган эмес, эртең тактап да чакырабыз. Бүгүн могул эпизоддор боюнча сурайлы, кимдер келсе ошолордун жооп алалы, калгандарын эртең саат 10:00 улантабыз. Кане Кубаш, ушу тиешелүү органдардын жетекчилери келсин да жооп берсин, анан мондай болуп атпайбы? Баксаңыз, бүт баарын генералдык прокуратура билет. Бирок мен чакырайын десем, сиздер айттыңыздар, генералдык прокуратураны чакырсаңыздар, анда бүгүнкү таасир болуп калат деп. Мен ошон үчүн аны чакырган жокмун. Эртең бул ишке тиешенин баары керек. Могу эпизоддор менен өтө берели, тиешелүүсү бар болсо азыр жооп берет, жоктору эртең жооп берет. Дагы эле кийинкиси 5-чи факт, айрым кызматчылардын дастан акционерлик коомунун жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын көмөгү менен Атамбаев бүгүнкү Аламин районунун Кой Таш айылында куруп алган үйүнө мыйзамсыз ээлик кылып жер участогу менен кошо пайдаланууда. Дагы эле жер боюнча экен. Муну эртең жооп алат окшойбуз. Кане Кубаш, ошо экөөнү объединить керек да, бир эле. Үчөө, ошону бир. Жок, могу ушул именно 2 менен 5 экөө бир эле темада, бир обвинение. Эртең тийиштүү органдар даярданып келсин. Бизде ошол жер маселесинде гана жооптуу иликтүү органдарды таба алган жокпуз. Кийинки маселе Алмаз Атамбаевдин 2010-2018 жылдардагы бирдиктүү салыктык декларацияларын иликтөөдө Атамбаевдин 2017 жылдагы декларациясында С. Пархатиден 54 миллион сом өлчөмүндө алынган кирешесинин чагылдыргандыгы белгиленген. Башкача айтканда Пархати форум ОФ жоопкерчиликтенген коомунан Атамбаевга сатып алган. Ошол эле мезгилде Пархати 16 жылдын 16 январынан тартып Хуасин инвестициялык компаниясынын уюштуусу болуп саналат. 15 жылдын 8 декабрында Токтосун Түмөнбаев Хуасин инвестициялык компаниясынын кайра алып каттагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин эсебине 247 сом өлчөмүндө акча каражатын Жалал Абад областынын Чаткал районундагы Хуасин жоопкерчиликке чектелген коом тарабынан берилген сымам иштетүү үчүн укугуна лицензия боюнча 1 миллион 588 миң сом бонус төлөгөн. Башкача айтканда, аталган факт Пархатинин жана Түмөнбаевдин аффилдештирилген адамдар экендигин тастыктап турат. Түмөнбаевдин өзү Жалал Абад областынын Чаткал районундагы Кассан кен чыккан жеринде сымап иштетүү укугуна лицензиясы бар Терексай жаштары жоопкерчиликке чектелген коомдун жетекчиси болуп саналат. Ал эми Базнис-Нур Тинзан эл аралык соода компаниясы АК Петролиум жоопкерчиликке чектелген коом жана Элмуратова Чолпан Адиназировна Терексай жаштар жоопкерчилиги коомдун уюштуруучусу болуп саналышат. 2014 жылдан тартып бүгүнгө чейин Терексай жаштары жоопкерчилиги чектелген коом 276 миллионго жакын сом суммасында салыктык жана башка төлөөлөрдү жүргүзгөн.
АК Петролиум жана Курбанов Касым АК Инвест жоопкерчилиги чектелген коом уюштуруп, мурда АК Минерал болгон. Жана 2018 жылы Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген коомдун акцияларын 100% сатып алууну каалагандыгын билдирген. Жана акылдуу шаар макулдашуусу боюнча тараптардын бири болгон. АК Инвест жоопкерчилиги чектелген коом Терекстай жаштары Хуасин инвестициялык компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомдун аффилирленген компаниялар болуп саналат деген ойлоого негиз бар. Бул шектүү деген факты кайсы тергөө органында? Урматтуу, онда тактап келиңиздер. Жетинчиси дагы бул жер экен, Чоң Сарайдагы. Бул өзүнчө бир тергөө органда окшойт. 8-инчиси мен окуп берейин сиздерге. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр министрлигинин, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин электростанциялар ачык акционерлик коомунун кызмат адамдарына жана башка адамдарга карата алар тарабынан атайлап жасалган аракеттердин жыйынтыгында мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктарына каршы өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген Бишкек шаарынын жылдык электр борборун модернизациялоо долбоорун даярдоодо кол коюуда жана ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча жазык иш козголгон. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Бишкек шаарынын жылдык электр борборун модернизация долбоорун карата кылмышка тийиштүүлүгү Атамбаевдин өзүнүн Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун реконструкциялоо боюнча Кыргыз Кердин кредитине байланыштуу эсеп үчүн бардык стратегиялык чечимдер, анын ичинде Кытай тарабынан подрядчыны тандоодо макулдук жөнүндө чечимге мамлекет башчысы жана өкмөт башчысы катары тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен ар тараптуу талкуулоодон кийин жеке өз тарабынан кабыл алынгандыгы, башкача айтканда өкмөттүн ишине аралашкандыгы, мындай чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн президентинин чечүүчү роль ойногондугу, мамлекеттик органдардын жана кызматчылардын жоопкерчилигинин мамлекет башчысынын тышкы саясатта милдеттерин жетишсиздиги менен шартталгандыгы тууралуу саясий билдирүүсү менен далилденет. Натыйжада мамлекеттик кызыкчылыктарга өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул боюнча АКСте болуш керек иш. Ошо боюнча айтсаңыз, Атамбаевдин кандай тиешеси бар? Саламатсыздарбы, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү? ГКМдан Самидин уулу Сагынбек. Бұл факт РПП-га катталып, бүгүнкү күндө башкы прокуратурага жөнөтүлгөн тергөөнү уюштуруу үчүн 319-берене коррупция белгилери менен экс-президенттин тиешеси бар деп материалдар бөлүнүп, атайын РПП-га катталып, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Рахмат, акыркы маселе, 9-чу маселе 2016-жылдын 1-декабрында Аида Салянова социалдык тармактарда өзүнүн баракчасында Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборуна мыйзамсыз көмүр алып келүүгө жана Рассвет компания менен Прогресс компания менен аффилиаттелгендигине байланыштуу президент Атамбаевдин тийиштүүлүгү тууралуу маалымат билдирген. Бул боюнча кылмыш иши кайсы органдарда? Сиздерде эмес АКСте? Фин полиция жок буякта? Анда гана эртеңки догландабыз. Бул боюнча биздин генерал Канат Капашевич, сиз өткөн жумада биз комиссия түзүлгөндө ошо тиешелүү органдарга кат жөнөттүк дедиңиз эле, могу жогорку обвинениялар боюнча. Анан эми азыр ошол орун басарлар ооба бул иш бар же жок деп айтып коюшту. Биз муну кагаз катары биздин ишибизге дагы мындай тиркей албайбыз. Булардан официалдуу кат келсе, анан ошол менен иш алып баралы. Мисалы, бул жерде тергөө амалдарынан алып прокуратура жок болуп атат же башка жок болуп атат. Биз официально бар же жок деген ошол органдан кат алып, анан ошого таянып иш алып барсак, бул негиздүү деп эсептейм. Биринчиси, экинчиси, ушунча жоонтоп депутаттын кайрылуусу бул ошо иш козгоого жок дегенде ошо иштерин териштирүүгө бул уже основание деп сурасак болобу? Талант Турдумамович, сиз эми ошо прокуратура органдарында иштегенсиз да, ошол жөнүндө дагы бизге маалымат, мына юристтер бир маалымат берип койсо, суроо. Рахмат. Эми урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, албетте бардык көрсөтүлгөн чоң топ 40-тан ашык депутаттын көрсөтүлгөн
көтөргөн демилгесинде бул фактылар көрсөтүлгөн. Албетте комиссиянын укугуна бул фактылар барбы же жокпу, кандай стадияда экенин укук органдарынан алып да териштирүүгө болот. Андан ашыкча болбойт деп ойлойм. Ошондуктан мен дагы айтат элем, ошол эртеңки күнгө ошол көрсөтүлгөн фактылар боюнча эгерде укук коргоо органдарында тиешелүү материалдар болсо, келип комиссияга дагы маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу Алтынбек мырза, сиздин айтканыңыз өң туура. Биз биринчи жолу отурумду жума күнү өткөздүк. Ишемби жекшемби күндөрү иш күнү эмес. Биз катты бүгүн жөнөттүк. Калган бүгүн биз 9 маселе койгонбуз. 9 маселенин 4-өнү жооп алдык. Калган 5-өнү жооп алыш үчүн эртең тийиштүү укук органдарынын жетекчилери менен саат 10-да ишибизди улантабыз. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, эгерде дагы кошумча сурооңуздар болсо, биз 1 сааттан кийин бүгүнкү күндүн ишин жыйынтыкташ үчүн 325-кабинетке чогулсак, эртең саат 10-да жумушубузду улантабыз. Рахмат. Мен азырда чогулсам. 3 жерде чогулалым. Рахмат, аны 3 жерде чогулалым. Рахмат келгениңиздерге.